бир туугандарга кызмат кылуу жолу ушул. Көп хадия бергиле. Мүмкүн болсо хадия кылып, көбүрөөк тамак бергиле. Анан келип субхан өзүңүздүн мындай бир диниңизди көрсөтүңүз. Үй бүлөнөз барган сайын ассаламу алейкум, ва алейкум салам жакшынакай бир мамиле көрсөтүңүз, машалла. Аларды жаман көрбөгүлө. Барып эле мисалы кээ бир намаз окугандар бар. Мындай барып алып эле баарын капыр кыла берет. Баардыгын эле субханалла жанагындай бир такыр өзү эле бейишке кирет, калган баарын тозокко кирчидей кыла берет да. Андай кылбагыла. Аларга да субханалла бейиш менен сүйүнчүлөгүлө. Мисалы алса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туура намаз бул парз, мойнуна алган болбойт. Бул жөнүндө сөз кылган жок. Бул намаз парз. Окубасаң күнөөкөр болосуң. Эми карагыла. Ошол эле мезгилде мисалы алса орозо кармас парз, ажылык кылыш парз, зекет кылып бериш парз, иман келтириш парз. Буга сөз кылган жокмун мен. Субханалла, мисалы кээ бир убакыттарда кээ бир адамдар туугандары менен абдан жакшы мамиледе. Балким тууганчылык аны бейишке киргизип коет, кайдан билесиң? Жакшы